Hello, my name is Yasmina. I'm 7. Бүгін мен сіздерге англис тілін алфавитін айтып берем. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bye bye. Assalamu alaikum. It's me, Mr. Dastan again, and welcome back to my channel. Ясмина 7 жашта жана ал англис тилиндеги алфавитти жакшы билет. Көбүнчөбүз алфавитти жакшы билебиз. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K жана башка. Бирок негедир окуй алганда көбүнчөбүз окуй албайбыз достор. Эмне үчүн? Бул проблеманын бирден бир себеби англис тилиндеги тыбыштар. Ооба, баштапкы деңгээлде англисче окуганды үйрөнүш үчүн сизге алфавиттеги тамгалардын аттары кереги жок. Сизге ал тамгалардын чыгарган тыбыштары керек. Дал ошол тыбыштар жөнүндө бүгүнкү сабакта сиздер менен сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи тыбыш тамгасы. Тамгасы. Бул тыбышты айтканда биздин астыңкы жагыбыз чоңураак ачылат дагы, ылдырак чөттөгү оозубуз чоңураак ачылып деп айтабыз. Биз биринчи тамга менен таанышып, жана ал тамга болгон мисал менен биз окуганды үйрөнөбүз. Кеттик эле. Apple. Apple. Алма. Ball. Ball. Топ. Cat. Мышык. Dog. Ит. Egg. Fish. Бул тамганы айтканда сиздер байкагандай, F тамгасын айтканда менин үстүңкү тишим астыңкы эринимди бир аз тиштеп fish деп айтабыз. Glass. Hat. Indian. Индеец. Jacket. Куртка. Kitten. Бала мышык. Lemon. Лимон. Monkey. Маймыл. Nose. Мурун. Orange. Апельсин. Pencil. Карандаш. Queen. Королева. Rabbit. Ушул жерден айта кетчү нерсе, достор, бул R тамгасын айтканда биз орусча робот же болбосо работа дегендей тилибизди кыймылдатпай, тилибизди бир аз арка бурабыз дагы тилибиздин учу менен үстүңкү таңдайга тийип деп айтабыз. Rabbit. Коёнек. Sun. Күн. Солнце. Truck. Грузовик. Жүк ташуучу машина. Umbrella. Бул тыбышты айтканда биздин тамгабыз кыскача чыгат дагы umbrella деп айтабыз. Van. Өзүңүздөр байкагандай, бул тамганы айтканда дагы V дегенде менин үстүңкү тишим астыңкы эримди бир аз тиштеп van деп айтабыз. Тескерисинче, кийинки тамга бул W табышы. W табышын айтканда биздин оозубуз трубочка сыяктуу болуп астыга чойлойт дагы watermelon деп айтабыз.
Эки тамганын айырмасын көрүңүз. Бул жерде v van, бул жерде w watermelon, w watermelon. X box, x box. Коробка. Yellow, yellow. Сары. Жана акыркы тамга zoo, зоопарк. Ошентип сиздер менен биз англис тилиндеги тыгыштар менен тааныштык. Дал ушул тыгыштар бизге окуганга жардам бермекчи. Эми практика кылып көрөлү, достор. Сиздер бизди кунт коюп угуп, мен артынан угуп жана кайталаңыз. Англисче listen угуңуз, repeat кайталаңыз. Let's go. Listen and repeat. Apple, apple. B ball. Cat. Dog. Egg. Fish. Glass. Hat. Indian. Jacket. Kitten. Lemon. Monkey. Nose. Orange. Pencil. Queen. Rabbit. Sun. Truck. Umbrella. Van. Watermelon. X box. Yellow. Zoo. Достор, ошентип биз англис тилиндеги тыгыштарды үйрөндүк. Эгерде ушул тыгыштарды кайталап өзүңүз курган сөздөр менен практика кылсаңыз, сизге англисче окууган үйрөнүү башкы деңгээлде жеңилирээк болмокчу. Goodbye. See you later, alligator.